Президент Садыр Жапаров 31 августта Кара-Кыргыз автоном облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына жана Кыргызстандын эгемендик күнүнө карата мамлекеттик ишмерлерге, өлкөгө эмгеги сиңген инсандарга, маданият өкүлдөрүнө мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Камчыбек Ташиевке генерал-полковник аскердик наамы берилди. Мамлекеттик жана коомдук ишмер маркум Болот Мамбетовго, Кыргыз Республикасынын баатыры өзөтүп кеткен Токтогон Алтыбасаровага, акын отурмочу Төмөнбай Байзаковго, эл артисти Төкмакын маркум Элнурбек Иманалиевке эмгек баатыры наамы ыйгарылды. Ушундай эле сыйлык СССРдин жана Кыргыз СССРинин эл артисти, Кыргыз СССРинин эл сүрөтчүсү маркум Сүймөнкул Чокморовго да берилди. Астанасын аттаган ынтымак ордо имаратында мына ушундай улуу күндөрдүн урматына мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу самалыгында сиздер менен жүз көрүшүп жатканыма кубанычтамын. Өлкөбүздүн социалдык, экономикалык, интеллектуалдык, маданий потенциалын өнүктүрүүгө кошкон олуттуу салымы, кесиптик ишмердигиңерди албан жетишкендиктери үчүн бир катар жарандарыбызды мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлоо чечимин кабыл алганбыз. Сыйлоо аземи жаңырылган ынтымак ордодо уюштурулду. Президенттин жаңы администрациясы кече расмий ачылган, андан кийин эле ордо өз ишин өлкөгө эмгеги сиңгендерди сыйлоо иш-чарасы менен башталды.